Алгач арифметика тармагында ийгиликке кытайлыктар жеткен. Жергиликтүү калк мындан 5000 жыл мурун эсептөөчү абакусты ойлоп табышкан. Менталдык арифметика билим берүү усулу катары 22 жыл мурун колго алынган. Аталган программа калькулятордон да тез эсептеп, балдардын интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүн өрчүтүүгө багытталган. Азыркы күндө дүйнөнүн 56 элинде 5 миллиондон ашык бала ушул ыкма менен билим алып келет. 82, 15, минус 16, минус 21, минус 10, 9, минус 52, 22, минус 15, минус 3, жоғы. Тура жопон бир, азаматсыңар. Кыргыз жергесинде да менталдык арифметиканын тамыры кенен жайылууда. Курска тайкеси аркылуу келген Жанетта 5 айдан бери менталдык арифметика менен машыгууда. 12 жаштагы каарманыбыз бул аралыкта менталдык арифметика боюнча республикалык олимпиадада 2-чи орунду багынткан. Менталдык арифметика бул эсептерди оюзда чыгарабыз, калькулятордон да батыраак санайбыз. Биринчи абакус менен, экинчи ментальная карточка. Бияктан биз өзүбүз мээбизден жылдырабыз бусинкаларды. А үчүнчү биз представлять этебиз, элестетебиз абакусту и санайбыз. Менталдык арифметиканы окутуу 3 жол менен ишке ашат. Алгач абакус деп аталган курал менен эсептөө үйрөтүлөт. Экинчиси менталдык карта деп аталат. Анда абакус кадимкидей эле кагазга түшүрүлгөн формасы. Кагазга тартылган шуруларды оюнда жылдыруу менен эсеп чыгарышат. Акыркы 3-чү метод жогоруда айтылган 2 куралды колдонбостон балдар элестетүү жолу менен берилген тапшырманы аткарышат. Берилген тапшырмалардын же башкача айтканда айтылган бир сан менен экинчи сандын аралыгы 1 секунданы камтыйт. Менталдык арифметика усулу негизи биздин балдарды 4 жаштан 16 жашка чейин эсептелинген. Бул балдардын бардыгына, алардын өзгөчөлүгүнө, башка бир касиеттерине каралбайт. Бардык балдарга эле бул өздөштүрө турган программа да. Бул программа эмнеси менен башка программалардан өзгөчөлүгү, бул программа менен иштеген баланын аң сезими, интеллекти жогорулайт да. Эң негизгиси ошол. Бул эмнени эсебинен болот? Булар устный счет деп коет. ОЗ2 оюнда эсептөө менен гана ушуга жетишет. Эсеп чыгаруу биз үчүн кызыктуу деген окуучулар аталган курска жумасына 2 жолу келишет. Ар бир сабак 1,5 саатка созулат. Менталдык арифметика усулун окуучулар 1,5 жылда окуп чыгышат. Менин атым Эсентор. Мен 10 жаштамын. Мен 69-чу мектепте окуйм. Мени бул жака атам алып келди. Мен менталдык арифметикада 6-7 ай окудум. Абакуста биз эсептейбиз. Биякта бирдиктер, ондуктар, жүздүктөр анан кете берет. Биякта 5, 50, 500, 5000 деп кете берет. Менталдык арифметика мээнин машыгуусу. Спорт чеберлери жаш кезинен чоң аренага чыгып мушташуу же күч сыноо үчүн булчуңдарын чыңдап машыкса, дал ошондой эле мээни да жаш кезинен машыктыруу керек. Ар бир сабакта эсептерди элестетип чыгаруунун негизинде баланын да аң сезими өрчүп, эс тутуму, элестетүү касиети жогорулайт. Менталдык арифметикага чыныгында эле азыр чоң кызыгуу жаралып атат коомдо. Эмнеге дегенде бүгүнкү күндө интернеттен, телевидениеден көп көрсөтүп атат. Ошо балдардын жетишкендиктерин, ошо менталдык арифметика менен машыккан балдардын жетишкендиктерин. Бул чындыгында эле уникалдуу өзү программа болуп эсептелет экен. Эмнеге дегенде бул жерде балдарды баягы бүгүнкү күндө калькулятор менен, компьютер менен колдонушуп, баягы көп саноо, мисалы ошол эле тиги эсепти чыгарганда мээсин иштетпей, жеңил жолун таап кетип атышат. Чындыгында азыркы күндө азыр өзүңөр да көргөндөй балдардын бул саноо аркылуу интеллектуалдык жөндөмдөрүн жогорулата турган программа экен бул өзү негизи. Менталдык арифметика менен алектенген окуучулар бир эле учурда ыр айтып, музыкалык инструментте ойноо менен секирүү учурунда да эсеп чыгара алышат. 86.